Жаным сага тартып, көзүм артып, жете албай. Эне жүрөгү аалам түнөгү. Бул жалганда эмне аламат болсо, анын баары эне жүрөгү аркылуу өтөт деп айтылат. Эне өмүр башаты, бала өмүр жалгоочусу. Биздин жамандык жакшылыгыбыздын баарын мээрман эне гана көтөрөт. Кайгымды тарттым теңселип, карыздар ким бар менчелик, жүк болгон күнүм эстесем, жүрөгүм ооруйт өйгөлүп. Жашаган биринчи мындай ички аппарат ак болуш керек. Анан боорукер, чалым да мен да боорукер элек. Анан кийин мындай дагы мындай жетим бетим жесирлерге ол кыйынчылык замандарда жүрдүк да биз жашадык. Ошондо жетим жесирлерге көп жардам берчүбүз. Ошто күлбар талаада тааныбаган такыр ата жотобуз. Ошонун адиресин жазып алып, барып көрүп, канча шипир керек. Дубалы урулуп калган, жабылбай 2 жыл туруп калган экен. Канча жыгач керек, канча ирем кесип керек, бүт ошо искалаттан өзү жиберип, үстүн жаптырып берген. Ana men aytdım, bul gelindi alıp alalgan okşoşum, je taanыбасаң. Ошого эм ошончо жардам бересиң деп мен тамаша кылып калчумун. Бул майрамда энесин эстебеген адам болбосо керек. Алардын бири кезинде 10 балага алдей айтып, түн уйкудан калган балдары үчүн жанын аябай, дилиндеги ысык мээримди, бар жакшылыгын арнаган Токтокан Макеева энебиз жөнүндө сөз болмокчу. Эми калдын жетишинче чалым экөөбүз турмуш азыркыдай кыйын, жакшы эмес болчу. Жетишпестик турмуштар болгон. Ошол onun үчүн тең окутуп, эч болбосо такыр окуй албаганын техникумга окуттук. Диплом алып берип, кыздарды турмушка чыгарып, балдарды үйлөп, ошентип жүрүп 76 жашка чыккан экен. 3-4 жыл канчага чыкканын билбей койдум. Көрдүңбү түйшүктүн күчүн. Bir günü жыл сүрүштүрүп отурсак 76 жашка чыккан экен. Ой тоба, карыйын деп калыпмын деп ойлонуп калдым. 77, 78, 79га чыккан жашымда чал 90га жакындап калганда өкмөт сыйлап насип эткен экен. 20 жылдан ашуун курорттордо болдук. Балдарыбыздын доорун сүрдүк, балдарды тындыргандан анан биз жыр калдаман болуп кеттик балам. Кудайга шүгүр. Биздин 13 балабыз болгон балам. 13 бала, onu жараткан Парвардыгар өзү берип, өзүбүздүн балдарыбыз. Бирөө чалымын укасы 11 жашта калган экен, кайнына кайнатабыз өтүп кетип, 11 жашта аны бала кылып кошуп бактык. Андан кийин чалымын бир жуган укасы өтүп кеткен экен, анын баласын 6 жашында багып алдык. Ошон менен 2 бала. Анан ondan кийин да бир кыз бакканбыз. Моймал аттуу. Ал кызды багып, 5 жашынан багып, ошто чоңойтуп, ошко пединститутка окутуп, азыр ошо ошто Кышты жаз, жазды жай, жайды күз алмаштырып, эне бактылуу карылыктын 90-чу жазын көрүп жатат. Бул аралыкта өмүрлүк жары Макен Макеев экөө 67 жыл чогуу түтүн буулатып, өзүнүн 10 баласына 3 баланы кошо багып, 13 баланы эресеге жеткиришкен. Ошо апам өзү 90га чыккандан кийин бир эскилердин балдарыма неберемди калтырайын деп ошо китеп жазып атты эле эскилердин. Анан мен тилчи катары эми кичине жазган жазмаларын эскилерин кичине оңдодум да, ошонун бир үзүн деле окуп берип койгон да. Эскилерин дейт, Каракулжа районунда жашаган элине, Каракулжа районунун элине, Макей уулу Макейдин жора жолдошторуна, аны таагынаган инсандарга, алыскы жана жакынкы туугандарыбызга, деги эле өсүп келе жаткан жаш муундарга басып өткөн өрнөктүү жолубузду мына сизге калтырып айтып бергим келди дейт.
тилекке каршы Макен ата ушул жылдын январь айында 100 жашка 4 ай жетпей каза болгон. Ал улуу ата мекендик согуштун ардагери болчу. Айтымында 18 жашында согушка аттанган. Байбичеси экөө карылыктын доорун татыктуу сүрүп, 36 неберенин, 70 чеберенин, 4 кыбыранын сыйын көрдү. Толук 4,5 жыл толук согуштун ичинде жүргөн адам болчу. Жуковдун армиясында болгон. Батүтүн деген командирибиз бар эле дечү. Анан ушу Берлинге жакын калганда сол кабыргасы бүт сынып, сол колу сынып, мына кулагынын ишин жарадар эстен танып жатып калган. Анан чалып ошол жерден кийин сол неме больницада жеңишти тосуп, анан да 3 ай жатып, анан жакшы болуп келген адам эле. Жаштыгы каардуу согуш күндөрүнө туш келген Токтокан эне акылмандуулугу, айлакердиги менен отко салса күл болбой, жоого түшсө күн болбой, турмуштун ачуу таттуусуна чыдап, эңсеген эркин заманга, бактылуу ушул күнгө жеткенине шүгүр келтирип олтурган убагы. Биз бала экендеги биздин чоң аталарыбыз убагында мындай жакшы заман болгон биз. Ушу заманды корсутпай, ынтымак болуп, ушу заманды кармап калыш керек болуп атат да балам. Бактылуу болгула, Кудайым, чыгылып ушу заман тынч болсун. Менин балдарым, ушу өкмөттүн иштери, заман тынч болсун, бактылуу жашагыла, тынчтык болсун чыгылып. Бардык эле жакшылык иштер боло берсин, ушу заман дагы мындан дагы оңолуп жакшы заман тынчтык болсун. Менин айтканыңыз келсин. Эненин жүрөгү менен эненин сүйүүсү эмне деген ыйык дүйнө, эмне деген асылдык, эмне деген зор күч. Токтокан эне менен Макен ата учурда балдарынын эле эмес, Каракулжа районунун Калматай айылынын калк атасы, калк энеси. Атамды эскербей койсок болбойт. Атам бул өтө улуу инсан адам болгон, атамдын кеңдиги, атамдын мындай берешендиги, атамдын айкөлдүгү, акылдуулугу, ушундай элге кең болуп, ушул жакшы элине, жерине кызмат кылгандыгы бул өтө бир жакшы сапаттардан деп эсептейм. Ошон үчүн биз ушундай атам барына, апам барына, ушундай адамдардын балдары болгонубузга, ушундай жакшы тарбия алганыбызга биз аябай сыймыктанабыз. Себеби азыр адамдар атасынын байлыгын айтып, бийлигин айтып сыймыктанса, биз атамдын, апамдын жакшы сөздөрүн, жакшы тарбиясын айтып, элге кылган кызматтарын, ата мекенге кылган кызматтарын айтып, биз ошол менен сыймыктанабыз. Энеси бар үй жылуу, жарык, таза. Апаң үйдө жок болуп калса, курсагың ачып, үйгө киргиң келбей, жашоо көрксүз боло түшөрү анык. Демек, энелер бар үчүн ушул жашоодо жашап, ушул күндү көрүп келебиз. Андыктан жүзүнөн нур төгүлгөн энебиз ар убакта бар болуп, оорубай балдардын сый урматын көрүп, төрүбүздө болсо деген уул кыздарынын тилеги зор. Апам ушу оорубай, сыйкабай, ушу жакшынакай болуп биздин алдыбызда, пешенебизде отурса, бизге бакытты. Анын кокусунан эле кичине бир нерсе болуп ооруп калды десе эле баарыбыздан учуп келип эле үй алдына келип калабыз да. Эми 90га чыккан киши ар кандай ой кетет да. Бирок Кудайдан эми өмүрүн тилеп атабыз, ден соолугун тилеп атабыз. Адамдардын башка бир ички дүйнөсү башка жакка азгырылып кетип аткан заманда атам менен апамдын тарбиясы ушул бизге ушул өтө керек. Себеби бул ушул кыргыздын салтында дагы эң бир керектүү сапаттар ушул апам атам тарбиясында бар деп ойлойм. Эненин таманында бейиштин төрү дейт. Ошол апам бизге бата берген сайын, бизге ушул жакшы сөзүн айткан сайын биз бейишке жакындайбыз. Апам бар бизге бейиштин жолу ачык. Ошол апамдан дайыма өмүрүн тилеп, Алладан сурап, ушул дуа кылып турабыз. Апам бизге күндөн күнгө ушу батасын көбүрөөк берсе экен, бизди бейишке көбүрөөк жакындатса экен деп. Бу дүйнөгө Кудай кааласа нааразы эмесмин. Эми мындан кийинки өмүрүм балдарым үчүн жашайм. Энели үй качан болсо майрамдай, эркелериң болсо бакыт кандай. Энеси бар жүрөт дешет картайбай, бар болгула эне келер ак саамай.